Ташкөмір шаарынын алдындагы тазалык муниципалдык мекемесинде техникалардын эскилиги жетип, иштөөгө ыңгайсыздарды жаратып келген. Эми ал күндөр артта калып, Хова үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа жана таштаны ташуучу техникалар алынып келинди. Бул күнү президенттин Жалал Абад облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн катышуусунда техникалардын ачкычтары тапшырылды. Муниципалдык мекеменин техникалык базасын чыңдоо максатында долбоор Жалал Абад областык өнүктүрүү фондуна жазылган. Өнүктүрүү фонд колдоого алып, анын негизинде каржыланып, 9 миллион 97 миң сомго техникалар сатылып алынган. Өнүгө турган шаар, биз жардам беришибиз керек. Бюджети жетишерлик эмес. Ошондуктан биз ушул Ташкөмүр, Майлы суу, Кара Көл шаардарына көбүрөөк көңүл буруп атабыз. Биздин областтык өнүктүрүү фондунан. Анан дагы жакшы проектлерди азыр жазып атышат. Биздин жоолор бир аз өзгөргөн. Ошо жоолор кайра өзгөрүп калыбына келген болсо, биз дагы проектлерин колдоп жардам беребиз. Иш-чарада буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин шаардагы бөлүмүнө алынып келинген 2 өрт өчүрүүчү унаа, жергиликтүү бюджеттин каржылоосунда алынган 1 жүктөгүч техникасы да ишке берилди. Буга мындагы кызматкерлер ыраазы. Буга чейин Ташкөмүр шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн номер 56 өткө каршы куткаруу бөлүгүндө 2 автоунаа бар болчу, өрт өчүрүүчү автоунаа. Алар эскилиги аябай жетип калган болчу, эски автоунаалар болчу. Жакында эле ошо Кытай өлкөсүнөн бир Хова автоунаасы берилди, жаңы автоунаа. Ташкөмүр шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн номер 57 өткө каршы куткаруу бөлүгүндө 2 өрт өчүрүүчү автоунаа бар болчу. Буга чейин Россия Федерациясынан 1 машина берилген жардам катары. Жана ошондой эле экинчи машина болсо эски болчу. Азыр ошо Кытай өлкөсүнөн дагы бир Хова автоунаасы берилди. Облус башчысы иш-чарада мындай техникалар буну менен токтоп калбастан, шаарды өнүктүрүү үчүн ар тараптан колдоолор болорун айтты. Ильяс Турдубайұлы, Буркан Матов, Ташкөмүр шаары.